Аймактарда кыска мөөнөттүү 60 бала бакча ачылат. Ноокатта ата-энелер мектеби ачылды. STEM билим берүүнү англис тилинде окутуу талкууланды. Ишенал Арабаевге арналган 5 томдук китеп жарык көрдү. Окуучулар үчүн республикалык илим, техника жана өндүрүш жумалыгы өтүүдө. Аймактарда кыска мөөнөттүү 60 бала бакча ачылат. Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, борборлор 3-5 жаш курактагы балдарга каралган. Бул кыска мөөнөттүү бала бакчаларда балдар 3 саат билим алышат. Министрликке жергиликтүү бийлик органдарынан мектепке чейинки өнүктүрүү борборлорун түзүү боюнча 105 өтүнмө келип түшкөн. Атайын комиссия 60 объекти тандоону аяктады. Ошондой эле ар бир борборго эмерек, килем жана оюн өнүгүү үчүн материалдар берилип, балдар, аянтчалар жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ылайыкташкан шарттар түзүлөт. Write down today's hour, date and new theme into your copybooks. Эльнура Калил кызы номер 18 Алишер Наваи атындагы мектеп лицейинде англис тил мугалими. Жаш мугалим 5 жылдан бери балдарга канткенде англис тилин бат үйрөтөбүз деген максат коюп, аны ишке ашырууда. Учурда эжекени окуткан балдар англис тилин жакшы эле өздөштүрүп сүйлөп калышкан. British people like pets. Эми ушулардын котормосун айтып. Үй жаныбарлары pets, бак өстүрүү gardening. Британиян элдери моюн neck, кол билекке чейин arm, кол манжалар, колдун манжалары finger, fish балык, feet буттар, leaf жалбырак. Эжеке балдарды сабакка кызыктыруу максатында ар кандай жаңы усулдарды колдонот. Айтсак, окуучулар сабакка кирер алдында бири-бири менен кучакташып, же бийлеп алышат. Бул көрүнүш баланын сабакта эркин ой жүгүртүүсүнө, маанайы ачык болуп, ою бир жерде болуусуна жардам берет. Бизде календардык план түзүп алабыз. Биз ошол темада календарыбызга карап, китепке карап сабакты өтүп кетебиз да. А курстарда болсом, алар ошол күнүмдүк сөздөрдү тез-тез үйрөнүш үчүн алардын программасы бизге караганда жеңилирээк болот да. Сабактан тышкары кызыккан окуучуларга акысыз англис тил ирими да бар. Ал жерде окуучулар мыкты мугалимдердин жардамы менен англис тилин жогорку деңгээлде үйрөнүп чыгышат. Мындан сырткары окуучулар англис тили боюнча ар кандай сынактарга да катышып келишет. Олимпиадага чыккан окуучуларыбыз 2 турга чейин барат. Анан 3 турга тилекке каршы жакшы натыйжа бере элекпиз. А бирок андан кийинки бажыско боюнча 5, 7, 8 класстар арасында алдыңкы орундарда келет окуучуларыбыз. Аталган лицейде учурда 10 англис тил мугалими бар. Жана 1,5 миңден ашуун окуучу билим алып келет. Меримгүл Даминбай кызы, Бекмурза Арабидин уулу, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары, Ош шаары. Билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева Кыргыз Республикасындагы АКШ элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Брайан Бекман менен жолугушту. Анда англис тилинде STEM билим берүүнү жүргүзүү боюнча долбоорду ишке ашыруу талкууланды. Ошондой эле тараптар жаштарды англис тилине окутуунун заманбап ыкмаларын иштеп чыгуу, англис тилиндеги китептерди басып чыгаруу боюнча сунуштарды карашты. Аталган семинардын алкагында нарктуулук бала-бакчадан, мектептен, жогорку окуу жайдан эмес, үй бүлөдөн башталат деген чакырыктын алдында ата-энелер мектеби уюштурулду. Мындан ары ата-энелер үчүн ай сайын сабактар, жолугушуулар, семинарлар уюштурулат. Семинарга келип, аябай кубанычта болуп турам. Кызым ушундай жакшынакай, татынакай мектепте ушундай жакшынакай эжекелердин, агайлардын колунда билим алып атканына аябай ыраазымын. Иш-чаранын алкагында Крупская атындагы мектепке заманбап жаңы үлгүдөгү окуу куралдар алынып, атайын окуучулардын мыкты билим алуусу үчүн шарттар жаралды. Бул кана бир гана окуу үчүн эмес, мектепте өткөрүлүүчү атайын иш-чаралар эске алынып, жаңы столдар орнотулган. Жасалгалоодо негизинен мындай кыргыз улутунун, кыргыздын мындай боз үйүн элестетип туруп жасоону чечкенбиз. Ал максатыбызга жеттик. Демек бул Канада окуучулар билим алуу менен ушул Кыргызстанды өнүктүрө турган, мындай Кыргызстандын атын алыска чыгара турган инсандарды тарбиялоо максатыбыз болуп эсептелет.
Мындан сырткары аталган мектептен электрондук китепкананын ресурстук борбору ачылды. Ал жерден окуучулар жана мугалимдер өздөрүнө керектүү маалыматтарды табууга шарт жаралды. Бұл оқу борборунда 5 бағыт бойынша оқушылар өздерінің борборда билимдерин алышат 5 бағытта. Мындан сырткары бұл мектепте салттуу китепканадан салттуу эмес азыркы глобалдашкан мезгилде бүт компьютерлерден техникаланын эң акыркы жабдуудагы үлгүлөр менен камсыз болуп аткан мезгилде бұл мектепте билим министрлиги тарабынан 16 компьютер берилди. Балдар келечектүү жашоого кадам таштоо үчүн бир гана мугалим берген билим эмес, ата-энелерден да көмөк керек. Мына ошондо гана билим алууга умтулган жаштардын максаты толук кандуу ишке ашат. Бүгүнкү иш-чарада билим түгөнбөгөн кенч экенин ата-энелер өз көзү менен көрүп, угуп, билим тууралуу жакшы маалыматтарды алышты. Бул саамалыкты ата-энелер менен мугалимдер биргеликте улантып, балдардын жакшы билим алуусу үчүн чогуу иш жүргүзүүнү максат кылышты. Жанара Мамадалиева, Илиор Байназаров, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары, Ош шаары. Китеп жалпы 5 томдон туруп, анын 1-2 томдугунда кыргыз элинин алгачкы агартуучу илимпозу Ишенал Арабаевдин өмүр баяны жөнүндө баяндалган. Ал эми калган томдуктарында анын кылган эмгектери айтылат. Эмгектеринин мындай түстүү өзүнө табият таануу алифбеси деп жазган, бүгүнчө айтканда бул биология деп койсок да болот. Ушуларда бул эмгектерин биз мына түстүү кылып да чыгардык бул китепте. Ал эми 3-чү томдугунда болсо бул Арабаевдин педагогикалык ишмердүүлүгүн изилдеген илимпоздордун материалдары кирди. 4-чү томдугу Арабаевди бул тарыхый жактан изилдеген, анын коомдук саясий ишмердүүлүгү, тарыхый бейнесин ачууга тарыхчылардын изилдөөлөрү кирди. Ал эми 5-чи томдугу өзгөчө ушул жана мен айтып аткан архивдик материалдар топтому. Жалпы китептеги баяндарды чогултуу үчүн тарыхчы Жумагул Байдылдиев коңшу мамлекеттерди кыдырып келген. Айтымында көп маалыматтар башка өлкөлөрдө камтылган. Москвадагы архивдерден эң негизги эң көп bir 60-70% şu былтыр 2 айда отырып şu Казакстан Республикасынын президенттик архивинде Арабаевдин 20-22 жылдардагы Жетису областында иштеп тургандагы буга чейинки белгисиз, бизге белгисиз болуп келген, дайынсыз болуп келген анын жолдорун чагылдырган архивдик материалдардын топтому кирди. Дагы көптөгөн кызыктуу ошондой эле бул Ишенал Арабаев биздин туңгуч газетабыз Эркин Тоо газетасы чыкканга чейин бул биздин интеллигенция ошо жазмакерлерибиз Казакстанда чыгып турган бир нече газеталарга макалалар жазган. Мына ошондон Ишенал Арабаевдин Казак газетасына, Сарыарка газетасына, ошондой эле Ак жол газетасына чыккан макалалар жарыяланды да. Китеп Ишенал Арабаевдин 140 жылдыгына арналган. Ал өткөн жылы басылып, азыр толук тийиштүү мекемелерге таратылды. Максат келечек муунга залкардын эмгектерин мурас катары калтыруу. Айсулуу Гайбулла кызы, Нурсултан Осмонакунов, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары, Бишкек. Билим берүү жана илим министрлиги менен Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы 13 февралга чейин мектеп окуучулары үчүн республикалык илим техника жана өндүрүш жумалыгын өткөрүүдө. Жумалыктын алкагында окуучулар Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары, жогорку окуу жайлардын окутуучулары, фабрикалардын инженерлери менен жолугушуп, долбоордук конкурстарга катышып чыгармачылык көргөзмөнү көрсөтүүдө. Ал эми 11-13 февралда Чолпон Ата шаарында өтө турган мектеп окуучуларынын Илим плюс ойлоп табуу техника республикалык илимий техникалык олимпиадасына 10 команда катышат. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен дүйнөгө аты таанылган микрохирург профессор Муса Матеев жөнүндөгү документалдык фильмдин бетачары Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында адегенде илимпоздор менен студенттерге тартууланды. Хирургическое мастерство, класс хирурга, заключается в том, что он может избежать ненужных операций. То есть все равно это прежде всего профессиональный подход и прежде всего голова. Фильмде окумуштуунун кесибине берген баасын, талабын өз оозунан угууга болот. Ал да сыккан адис, тажрыйбалуу илимпоз катары бир топ илимий хирургиялык ыкмаларды тапкан. Анын илимий табылгалары өлкөдөн сырткары дүйнөлүк медицинада колдонулуп, эл аралык илимий кеңешмелерге Муса Матеев үзгүлтүксүз катышып турган. Учурда профессордон билим алган окуучуларынын бир тобу Муса Матеев ачкан клиникада анын жолун улап иш алып барышууда. Өзүнүн ыкмасы менен, тапкан ыкмасы менен 2007-жылы ойлоп тапкан пересадка лучевого лоскута. Бул методиканы дүйнөдө бардык өлкөлөрү кенен колдонот. Анын жолун улап биз азыр ушул моментте жасап келебиз.
Адистердин айтуусунда Муса Матеев өлкөдөгү пластикалык хирургия кесибинин калыптанышына чоң салым кошкон. Азыркы пластикалык операцияларды жасоодо эмне жаңылык, кандай операциялар болсо, анын баарын жасаган хирургдар профессор Муса Матеевдин шакирттери. Баш аягы бир 30 миңден ашык реконструктивдик пластикалык хирургия операцияларын жасап, ошол биздин көптөгөн жарандарыбызга жардам берип, жашоосунун сапатын жакшыртышына жардам берген адам да. Муса Матеев 200дөн ашык илимий эмгектердин автору болгон. Анын көбү чет өлкөдөгү абройлуу басылмаларда жарыяланган. Профессор медицина илимдеринин окумуштууларын даярдап, 7 илимдин кандидатын чыгарган. Алардын бири Султан Тукешев. Хирургияда эң биринчи бул тартип дисциплина болуп эсептелгендиктен, ошол агайыбыздан үйрөнгөн ошол принциптер, агайыбыздын бизде ошо калыптандырган ошол тарбиясы азыркы күндө бизге ошо чоң мындай жардамын тийгизип атат деп ишеничтүү айта алам да. Жаш мезгилде Раша деген бир Литвадан кыздын бутун трактор чаап кеткенде ошондо студент экен, ординатор экен, ошондо жардам берип, ошо бутунда ордуна келтирип койгон. Алгысдагы түрү аты калды, иши калды. Белгилүү илимпоз, көрүнүктүү микрохирург Муса Матеев тууралуу документалдуу фильмде анын өмүр жолу менен эмгек жолу баяндалат. Фильмде тартууга маалыматтык жактан профессор Матеевдин клиникасы жана пластикалык хирургдар ассоциациясы жардам берген. Каарманды кантип тандап калдың? Мен Москвада ВГИК университетинде окуп жатканда, бул кино университети, ошол жакта больницада, Москванын больницасында болуп калганбыз, бир окуя болуп. Анан ошол жакта бизге Муса Матеевдин коллегалары анын жөнүндө айтып беришти. Муса Матеев дүйнөдөгү таанымал адам экенин ошол жактан билдик. Анан ошондой болуп калды, бизге клиника профессора Матеева биз менен байланышты. Биз да алар менен байланышып, ошол Матеев жөнүндө фильм тарталы деп чечтик. Өкүнүчтүүсү өмүрүн, билимин медицинага арнаган чыгаан окумуштуу COVID-19 учурунда кооптуу аймакта калкынын саламаты үчүн күрөшүп жатып, ааламды каптаган дарттан улам каза болгон. Бирок кийинки муунга өмүрү өрнөк болуп, талбаган эмгеги, илимий табалгалары менен өчпөгөн из калтырды. Калия Карыбекова, Жумабек Ногоев, билим жаңылыктарына.